Урматтуу агай эжелер жана окуучулар, бүгүн 23 апрель бүткүл дүйнөлүк китеп күнүнө карата Китеп билим булагы деген аталыштагы салтанаттуу аземди ачык деп жарыялап коюуга уруксат этиңиздер. Ким китеп окуса, угат толкундун үнүн, керек болсо көрүп келет деңиздин түбүн. Ким китеп окуса, өлкөлөрдү кыдырат, кылымдарга, замандарга барып бара алат. Кагазды ойлоп тапканга чейин китеп жазуу өтө оор болгон. Египеттиктер ташка чегип жазышкан, бир нече жумалап аскага асылып ташка чегип жазуу өтө оор болгон. Кетирген катасы үчүн кулдун башы алынчу. Ал кезде бир тамганы эмес, бир сөздү түшүндүргөн. Бул ыкма азыр деле Кытайда колдонулат. Ассирияда ылайдан китеп жасашкан, жумшак ылайга учтуу таякча менен жазып, анан аны отко кактап кургатышкан. Алган дилибиз бабалардан мурас калган. Өз өлкөм, өз тилим болгон үчүн, кыргызым жашап келет байыртадан. Эне тил ар бир жандын дили болот, эне тил жүрөгүңдүн үнү болот. Билбеген эне тилин манкурт элип, эл алдына чыга албаган сүрү болот. Китепсиз кейиш экен, ошончо китеп билсең, ошончо жеңиш экен. Кыргызды аяймычы, кыйнабай таяймычы, эч десе окуганга экөөбүз жараймычы. Китепти өбөлүчү, китепке чөгөлөчү, билигин сурап жүрбөй, билимди өтөлүчү. Сөз берсе турабычы, сөз баалап угабычы, келгиле китеп менен келечек курабычы. Албетте менин. Эй, сен көп мактанба. Керек болсо дүйнө жүзүндөгү бардык маалыматтарды бизден алып сага жүктөшөт эле. Эгерде биз болбосок, сенде кайдан маалымат болот эле? Сен ошону ойлондуңбу? Ой, жок, чындап эле, сенин зыяның көп. Сен чектүүсүң, а биз мына чексизбиз. Жада калса радиациялар менен арыларды өлтүрүп жатпайсыңбы? Алар жок, аба жок, жашыл жок. Адам дагы аба сыяктуу. Эгерде адам көп китеп окубаса, нерсе өнүкпөйт, өлчүбөйт. Сен ушуну ойлондуңбу? Бул жагынан сага коркунуч тудуруп жатпайбы? Ушул нерселердин баардыгы жок болуп, жексен болуп кетсе, сен дагы жок болосуң. Kim kitep fikirdetse, kitep farkın bilmese, çulup alıp baramaz. Oroy salsa bilirse, al kiteptin düşmanı. Kim kitepti süydüsü, kadırına küybüsü, çılım orop şartaydı, kalcın kulcun süylösü. Al kiteptin düşmanı, kim kitepti kordosu, ırayımı bolbosu, süröttür nurdasa, uldap жүрген kolдорчу. Al kiteptin düşmanı, bardığынан kim jaman, kitep жырткан шум жаман. Kitepti sүйгөн балдардан, наалада сыналадан. Ал kitepti düşman. Замандаш кел китепти сактайлычы, китептин улуулугун даңктайлычы, жулуп алып барагын айрып салбай, китептин улук